Дастан Жумабеков 2023-жылы президенттикке талапкер болобу. 25-сентябрда ЛТР телеканалында бир бол бүтүн Кыргызстан социал-демократтар жана Кыргызстан партиясынын лидерлеринин дебаты болуп өттү. Бирок кээ бир партиялардын лидерлери үгүт иштерине байланыштуу аймактарда жүргөндүктөн теледебатка келе алышкан эмес. Дебаттын экинчи раундунда тараптар бири-бирине суроо берип жооп алышты. Бир бол партиясынан депутаттыкка талапкер Алмамбет Шыкмаматов Кыргызстан партиясынан талапкер Асель Атабековага суроо узатты. Программаңыздарда эки приоритетти айтыпсыздар. Биринчиси кадрдык саясат. Силер парламентке келип көпчүлүк коалицияга кирип, Дастан Жумабековду премьер-министр 2023-жылы президенттикке талапкер катары чыгарып жатканыңыздар тастыктап бере аласызбы деп сурады Шыкмаматов Атабековадан. Биз парламентке келгенде көпчүлүк коалицияга кирерибизге толук ишенебиз. Экинчи сурооңуз боюнча мен ага талапкер катары макул эмесмин. Бизде мындай суроо көтөрүлгөн да эмес. Биз жалпы программа боюнча иш алып бара жатабыз деп жооп берди Асель Атабекова. Алтынбек келсе өзү жооп бермек, сиз аны билбейсиз, деди Алмамбет Шыкмаматов. Башынан эле сиздердин партия мыйзамды эң көп бузду. Спикер 50 000 сом сүйүнчү берди. Баннерлер ката менен жазылган. Партия тараптан эч кандай реакция болгон жок. Сиз таза адам экенсиз. Сиз бул үчүн моралдык жоопкерчиликти сезесизби деп Шыкмаматов экинчи суроосун узатты. Бизде жогорку сот актап жатат. Инсан катары айтаарым, бир эле талапкер эмес, менин тагдырым гана эмес. Партиянын артында миңдеген адамдар турат. Ошондуктан соттун чечими туура эле болду деп эсептейм деп жооп берди Асель Атабекова. Камчыбек Ташиевди аксынын эли, жеңи жок менен Нүзүптүн эли жакшы тосуп алыптыр. Жеңи жок негизи таластык болот, бирок таарынып кетип, аны аксылык туугандар эл кылып кадырлап, уул кылып колдоп алышкан. Нүзүп болсо аксыдан чыгып, так ушул бүгүн Камчыбек Ташиев жолугушу кылган жерден ак кийизге салынып хан көтөрүлгөн. Аксынын эли Ташиевди уулундай, өзүнүн баласындай күтүп алышыптыр. Нүзүптүн арбагы колдоп, жеңи жоктун арбагы колдоп, депутаттык мандатка жетиңиз Камчыке. Барган жерде көрүп жатабыз, эл жакшы колдоп жатат. Барган элди сүйүп, жактырып күтүп жатышат. Бул ооматтын белгиси. Ташиев башкалардай машина менен ташып эл чогулткан жок. Аны колдоп эл өзү келип жатат. Ташиевке оомат ташыбоду. Аны көргөн айрым атаандаштары чычым кыздарына жамандатып жатканы дагы ошол деп жазат Адилет Осмонов. Каныбек Осмоналиев, коомдук ишмер. Чоң жаңжал чыгып кетсе шайлоонун легитимдүүлүгүнө доо кетет. Аравандагы акыркы окуялар маанай түшүрдү. Шайлоо адилеттүү өтөрүнө ишеничиңиз калдыбы? Мен бардык жарандар сыяктуу эле 4-октябрда өтө турган парламенттик шайлоого чоң үмүт менен карап келдим эле. Бул сапар эл түшүнүп калды, эми жемин жедирбейт деген ишеним пайда болгон. Бирок турмуш өзүнүн ырайымсыздыгын көрсөтүп коет экен. Карапайым эл түшүндү. Ар намысына кирип, эми татыктуу депутаттарды тандап алат. Ал эми бийлик ушундай максаттарды көздөп, мыйзамдуу шарттарды түзүп береринен ишеним кетип, аруу тилектер шайлоого жакындаган сайын ташка ап бара жаткандай. Мындай пессимисттик ойлорго өлкөбүздөгү акыркы чыр-чатактар түртүп жатат. Кечээги Аравандагы болгон эки партиянын өкүлдөрүнүн жана алардын жактоочуларынын ырайымсыз мушташы үрөйдү учурду. Мындай тайпалашып алып мушташкан учур жаңы Кыргызстан тарыхында биринчи жолу болуп турат. Болгондо дагы эки ири жана фаворит делинген партиялардын тарапкерлери. Эмне болуп баратабыз? Расмий бийлик менен БШКнын кулагына күмүс сырга. Муну тез аранын ичинде катуу жаза менен токтотуу зарыл. Мындай зөөкүрлүк иштердин 21-кылымдын ортосуна жакындап бара жаткан кезибизде болгону Кыргызстандын эл аралык аброю биротоло төгүлүп бара жатканынан кабар берет. Эми мындан ары кандай болот? Шайлоо башаламан өтчүдөй таасир калтырууда. Азыр эми эки жол калды. Биринчиси тезинен ошол эки партияны шайлоо марафонунан четтетүү. Экинчиси керек болсо шайлоонун өзүн токтото туруу жана тез аранын ичинде шайлоого байланыштуу укуктук нормативдик документтерди жаңыдан кабыл алуу. Бүгүнкү күнү өлкө боюнча 400 000ден ашуун жаран форма 2 менен шайлоого барат экен. Бишкектин өзүндө эле 128 000 болуптур. Бул өтө резонанстуу көрүнүш. Ал турсун добуштарды массалык түрдө сатып алуу, паспортторду жыйнамай, админ ресурстарды ачык эле колдонмой, кээ бир кандидаттардын карапайым элге болгон зөөкүрлүк мамилелери жана башка ушул сыяктуу жагымсыз жана мыйзамсыз аракеттер. Эми ушуну БШК тыккан карап, ошол шайлоо күнү даректерин өзгөрткөндөрдүн так эсебинен чыга алабы? Массалык добуш сатып баштагандарды токтото алабы? Чоң жаңжал чыгып кетсе эмне болот? Демек шайлоонун өзүнүн легитимдүүлүгүнө доо кетет. Анан эрегешүүлөр болбой койбойт деп ким кепилдик бере алат? Ойлоно турган иш болуп жатат. Биримдиктин лидеринин Орусия менен биригүү тууралуу айткан видеосу тарады. Социалдык тармактарда Биримдик партиясынын талапкери Марат Аманкуловду Москвада Орусиянын өкүлдөрү менен жолугуп жаткандагы сөзү деген видео тарады.
Ал тасмада Аманкулов 30 жыл эгемен өлкө болгонубуз менен эми Орусиянын карамагына кайтууга убакыт келгенин айтат. Биз жаңы партия түздүк. Биримдик Евразиялык тандоо, Демократиялык социализм партиясы. Мен бул партиянын өкүлү болом. Биздин партиянын идеологиясы Евразия. Биз бул жакка умтулабыз. 30 жылдык эгемендигибиз бизге көрсөттү, ойлонууга жана кайтып келүүгө убакыт келди деп кайрылган жыйындын катышуучуларына. Ал эгемендүүлүк жакшы экенин, бирок ошентсе да кайтууга убакыт келгенин дагы бир жолу кайталаган. Аманкулов катышкан бул жыйын качан болгону белгисиз, бирок социалдык тармактарда акыркы күндөрү талкууга түштү. Анда кыргызстандыктар эч качан Орусиянын карамагына кирбестигин билдирип жатышат. Аманкулов 6-чакырылышта КСДП партиясынан депутат болуп келген. Бул жолкусунда Биримдик партиясынын тизмесинде 11-катарда бара жатат. Буга чейин коомчулукта анын Атамбаев жөнүндө айткан сөздөрүн дагы бир жолу сындап келишкен. Анда депутат 2020-жылкы шайлоого КСДП партиясы менен бара турганын айтып, аны мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жетектей турганын, ал партиянын желеги ансыз КСДП партия эместигин билдирген. Орусиянын карамагына кирүү маселесин кыргызстандыктар талкуулап жатканын буга чейин мурдагы элчи Райымкул Аттокуров да орус телеканалдарынын бирине берген маегинде билдирген эле. Кыргыз коомчулугу аны терс кабыл алып, улут душманы катары сыпаттаган. Шайлоо 2020 Базаркулгон айылдарынын биринде шайлоочуларга 1000 сомдон төлөндү. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиянын ыкчам аракеттенүү боюнча координациялык тобуна Фейсбукка Жалал Абад областынын Базаркулгон районундагы Акман айылындагы шайлоочулардын ташылышы жана пара алуу жөнүндө видео жарыялангандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Видеодо унаанын айдоочусу курчап турган айылдардын жашоочуларын Жалал Абад областынын Базаркулгон району Акман айылына форма 2ге каттоодон өткөрүү үчүн алып келгенин жана 1000 сомдон таратканын көрүүгө болот. Жалпысынан форма 2ге ылайык 481.950 арыз келип түшкөн. Документтерди жасалмалоо фактысы боюнча 25 кылмыш иши козголгон. Эске салсак, тизмелер менен алдамчылык 3 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштары түрүндө жаза, 260.000 сомго чейин айыппул же 2 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Бирок шайлоочуларды ташуу жана форма 2 менен биометрикалык маалыматтар менен башка участокто каттоодон өтүү мыйзам тарабынан жоопко тартылбайт. Элдин кыжыры күч алып баратат, өлкөнүн туруктуулугуна коркунуч жаралууда. Парламентке өтпөй каларын билген айрым партиялар 5-октябрда элди көтөргөнгө даярданып жатышабы деген соол таштадык. Бир аз опурталдуу суроо, эксперттердин жообун бирге угуп көрөлү. Жамалбек Ырсалиев, медиа эксперт. Эртеңки куйруктан бүгүнкү өпкө демекчи, а дегенде шайлоону тынч өткөрүп алсак жакшы болот эле. Себеби форма 2 дегенде президентибиз өзү баш болуп, коопсуздук кеңешине чейин маселе көтөрдү. Бирок жыйынтык болгон жок. Шаардыктар шаардын сыртына, айылдыктар шаарга ташылганына мыйзам жол берет экен. Каяктан шайласам да менин укугум деп тул туюп тура бермей. Анан элдин көбү акча алып, бирок баарына каршы добуш беребиз дейт. Аягы жакшы бүтүшүн тиленип отурабыз. Элибизде тынчтык болсун, эл дүрбөп эле атат. Дагы бир жолу айтарым, бизге стабилдүүлүк керек. Мамлекеттин экономикасын артка тарта бербей алдыга умтулалы. Кумарбек Мейманкулов, саясат талдоочу. Мамлекет тагдыры өлкөнүн багыты алаканга салгандай ачык көрүнүп калды. Менимче бир партиянын өкмөттү биз курайбыз деген амбициясы бийликти чоочутуп турат. Каралар парламентке келатышат деген эмиштер бар. Буга ачуусу келген капчыктуулар өтпөй калса, Бакыт Калмаматов сыяктуу оппозиция өкүлдөрүн каржылашы мүмкүн. Бул биринчиси. Экинчиси, бүтүн Кыргызстан өзү чындап эле өтпөй калса биз даярбыз деп жатпайбы? Ошондуктан бийлик кулагынан тартып өткөрүү өтөңдү. Үчүнчүдөн, чоң казатта өтпөй калышы мүмкүн. Барына каршылыкты уюштургандарда этият болуусу керек да. Буларды сырттан каржылаган күчтөр болушу мүмкүн. Бийлик шайлоону өзгөчө таза өткөрүүсү керек. Баары алардын кадамынан көз каранды. Шайлоого нааразы болгондор, баарына каршы дегендер сөзсүз болот жана чыкса керек. Бийлик баарын алдын алышы керек. Тимур Саламатов, серепчи. Шайлоонун жыйынтыгында ызы-чуу болуп кетиши толук мүмкүн. Аны өтпөй калган партиялар эле эмес, айрым топтор, Крым чөйрө же башка күчтөр жасап кетиши күтүлөт. Буга себеп толтура эң алгач элдин бийликке ишенбегени, ортодогу ажырымдан улам чоңоюп баратышы. Бийлик да буга жол салууда. Анткени бардык партияларга бирдей шарт түзөбүз дегени менен бирдей мамиле болбой жатат. Айрым партиялар көз көрүнүп эле мыйзам бузуп жатса, мугалимдерди жергиликтүү бийликти домкомдорунан бери мажбурлап паспортторун жыйнатып добуш топтоп атышса, аны көрмөксөн болуп жатпайбы? Муну билмексен болгону менен ар бир үй бүлө билет. Анткени ар биринин же мугалим, же домком, же комендант, же бакчанын тарбиячысы менен байланышы бар адамдар жалпы эл баарын билет. Демек аны билмексен болгон бийликке ошого жараша мамиле болот. Элдин кыжыры күч алып баратат. Ким кепилдик берет? Эл өзү эле көтөрүлүп чыкпайт го, коркунуч жаралууда.
Украинада аскердик учак кулап түштү. 25 курсанттын өмүрүн алган кырсыктын чоо жайы. 25 сентябрь күнү кечинде Украинанын Харьков областында аскердик Ан-26 учагы кулап түштү. Бул тууралуу Лента.ру жазган маалыматка шилтеме берип Барометр билдирет. Аскердик учактын бортунда өлкөнүн аба күчтөрүнүн Харьков улуттук университетинин курсанттары болгон. Курсанттар машыгуу учушун жүргүзүп келип жерге коноюн деп жатканда кулаган. Украинанын башкы прокуратурасынын алдын ала берген маалыматына караганда, учак кырсыгында борттогу 27 кишинин ичинен 25 адам каза болгон. Ал эми аман калган 2 адам оор абалда ооруканага жаткырылган. Аймактын губернатору Алексей Кучердин айтымында учактын сол мотору иштебей калгандыктан кырсык болгон. Учак конуп жатып кулап түшкөн. Экипаждан тышкары Украинанын куралдуу күчтөрүнүн аба күчтөрүнүн Харьков университетинин курсанттары болгон. Өлгөндөр жана жаракат алгандар бар деп айтылат билдирүүдө. 26 сентябрь Харьков областында аза күтүү күнү жарыяланды. Европа Бирлигинин эл аралык иштер жана коопсуздук саясаты боюнча жогорку өкүлү Хосеп Боррелл Украинанын жетекчилигине жана авиакырсыкка байланыштуу курман болгондордун үй бүлөлөрүнө көңүл айтты.